атаңа, апаңа жакшы мамиле кыла албасаң, бирөөнүн ата энесин сен кантип сыйлайсың? Күйөөгө чыккандан үйрөтпөшүбүз керек. Кайната, кайненеге кандай мамиле кылыш керек экенчи? Азыр күз келди, үйлөнө тургандар көбөйүп кетти атасың, туура. Бул үйлөнө тургандарга деле эмес, бул бардык сферада эле карасак болот да. Мындай, эгерде сен өзүңдүн атаңа, апаңа жакшы мамиле кыла албасаң, сен бирөөнүн үйүнө барып алып эле башка бирөөнү сен тааныбаган, жете атаң тааныбаган, каны жаның кошулбаган эле бирөөнүн ата энесин сен кантип сыйлайсың? Туура, ошондуктан үй бүлөдөгү ата эне менен болгон мамиле жакшы болсо, анда барган жерде ал билбейт, ал ата энеге жаман мамиле кылыш керек экендигин билбейт алар. Мисалы үчүн мен ошондой болгомда, мисалы үчүн мен өзүмдүн ата энемди аябай жакшы көргөм, аябай мээримин алып ушундай сүйүүгө толуп чоңойгонмун. Анан мен турмушка чыкканда мен бул кайната, кайнене экен, анан буга башкача мамиле жасайт экендигин билбептирмин да. А үйдө деле мага айткан эмес, сен барганда кайненеңе мындай мамиле кыл, кайнатаңа мындай мамиле кыл деп айткан эмес. Мен өзүм кайненемди өзүмдүн энемдей эле көргөм, кайнатамды өзүмдүн атамдай эле көргөм да. Ошондой эркелечүмүн, ошондой эле беттеринен өөп кучактап, анандай бир да жаман жакшы айтышкан эмесмин да эч качан. Кайнатам менен да, кайнене менен да мындай жаман көз менен карашып, мындай бет алышып сүйлөшмөк тургай жаман көз менен да караган эмесмин. Балким менин угуучуларым айтышы мүмкүн, бул Алена мала башта кыйын болуп эле акыл үйрөтүп атат. Ал өзү кайната, кайненеси менен, ата энеси менен кандай мамиледе болду экен депчи. Анан ошондуктан эгерде ата энеңерге жакшы мамиле кылсаңыздар, алар баягы каждый по себе судит деп коет да, өзүңдөй көрөсүң адамдардын баарын тең. Демек, сен өзүңдүн ата энеңди кандай көрсөң, сен ойлойсуң, мунун ата энеси деле буга ушундай да, мен мамиле жасашым керек, жакшы мамиле жасашым керек депчи. Ошондуктан баягы уядан учканды көрсө, уядан эмнени көрсө, учканда ошону алат деген сөз ошо да. Ал көргөнүн эле кылат экен да. Мен мисалы үчүн өзүмдүн практикаман деле көп көрүп атам. Ошо кыз деген өзүнүн үйүндө кылганын эле келип туруп эле кайындарына кылат экен да. Демек, кызга үйдөн жакшы тарбия беришибиз керек да. Үйдөн ата эне деген эмне экенин, ата эне тарбиялаганды, ата энене мамиле дегенди үйдөн үйрөтүшүбүз керек. Анан барып алып анан күйөөгө чыккандан үйрөтпөшүбүз керек. Кайната, кайненеге кандай мамиле кылыш керек экенчи, ал тияктагын эле кыла берет. Ошондуктан үйдөгү ата эненин берген тарбиясын ошону аябай жакшы караш керек да. Анан барып, анан ошол кызды кайната, кайненеге алып барып анан тарбиялай албайбыз, ал аябай өтө оор. Ал тарбияланган балким 1% тарбияланган, бирок 99% ошо үйүндөгүсүнө эле кыла берет.